Орусияда киши колдуу болуп каза тапкан кыргыз таксисттин сөөгү табылды. Жаңы жылдан кийин эски үлгүдөгү ККМ аппараттарын колдонгондорго айып салынат. Көмүр сатуудагы көмүскө оюндар ачыкталды. 66 мыйзам бузуу катталган. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Москвада зордук зомбулук менен өлтүрүлгөн кыргызстандык кишинин сөөгү табылды. Бул тууралуу Кыргызстандын Россиядагы элчилиги билдирди. Алдын ала маалымат боюнча киши колдуу болгон 50 жаштагы мекендеш Москвада такси кызматында иштеп жүргөн. Ыкчам издөө иштеринин жүрүшүндө Россиянын укук коргоо органдары тарабынан кылмышка шектөө аныкталып кармалган. Аталган факты боюнча Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Бул окуя элчиликтин көзөмөлүндө экени кошумчаланды. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы көмүр сатууда 66 мыйзам бузуу фактысын аныктады. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын аймагында көмүрдүн баасын убактылуу мамлекеттик жөнгө салуунун киргизилишине байланыштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы республиканын аймактары боюнча 101 иш сапар жүргүзүп, көмүр сатуучу 307 рынок субъектилерин камтыган. Рейдтин жыйынтыгында монополияга каршы мыйзамдардын бузулушунун алдын алуу боюнча 256 билдирүүлөр берилип, 66 мыйзам бузуу фактылары аныкталып, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууларды жоюу боюнча кагаз жүзүндөгү талаптар коюлган. Мыйзам бузууларды четтетпеген субъекттерге 8 айып пул салынган. Сел-саяк иш-чарасынын жүрүшүндө Бишкек шаарынан үй-жайсыз жүргөн 218 адам табылды. Бул туурасында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат борбору билдирди. Натыйжада сүйлөшүү жүргүзүлгөндөн кийин 114 адамдын өздүгү такталып, шаар мэриясынын Коломто муниципалдык мекемесине, калган 129 адам жакын туугандарына тапшырылган. Ал эми 67 адамга укук бузуу боюнча протокол түзүлүп, атайын бөлүштүрүү жайына киргизилген. Мындан сырткары Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы 14 ноябрдан 18 ноябрга чейин жүргүзгөн сел-саяк аталыштагы иш-чарасында 10го жакын үй-жайсыз адамдардын жансыз денеси табылган. Бүгүнкү күнү ошо 228 адамды өлүмдөн алып калды десек болот да, тоңуп калышы мүмкүн болчу толук. Ошонун баарын ордуна жайгашканга аракет кылдык. Эми бул иш муну менен жыйынтыкталбайт. Азырда анча дагы суук боло элек. Биз эми муну жума сайын ушундай тартипте атайын иш жүргүзүп турабыз да. Эми булар өзүңөр билесиңер, буларда биз апарып койсок кайра качат экен, арак ичкенде көбүнчөсү. Приютка апарсаң аяктан арак бербейт. Ошон үчүн качып кетет экен, эми өзүлөрүнө өзү кылган учурлар болуп атат, бирок биз баары токтотпойбуз муну. Жума сайын, күн сайын ушундай иштер апара беребиз. Кийинки жылы Мегаком бренди менен белгилүү Альфа Телеком ишканасын сатуу пландалып жатат. Бул тууралуу жогорку кеңештин комитет жыйынында мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчиси Мирлан Бакиров билдирди. Анын айтымында буга чейин компания 19 миллиард сомго бааланган, азыр болжол менен 14-15 миллиард сом болушу мүмкүн. Ошондой эле Керемет банк, Кепилдик фонду жана Сарамжал Транс жоопкерчилиги чектелген кому жана башка компаниялардагы мамлекеттин үлүшүн сатуу пландалууда. 2023 жылга республикалык бюджет жана 2024-2025 жылдарга пландаштыруу боюнча жогорку кеңештин кезектеги комитет жыйыны туурасында кийинки материалда. 2023 жылга республикалык бюджеттин чыгашаларынын жалпы көлөмү 344 миллиард 29,2 миллион сом деп белгиленсе, тартыштыгы 21 миллиард 263,2 миллион сом же ИДПга карата 2,3% түзөт. Бул тууралуу бүгүн 2023 жылга республикалык бюджетти жана 2024-2025 жылдарга пландаштыруу мезгили жөнүндө мыйзамдын долбоорун кароо учурунда каржы министри Алмаз Бакитаев билдирди. Ал 2023-2025 жылдарга экономикалык көрсөткүчтүн негизги болжолдоруна токтолду.
24-25 жылдарга республикалык бюджеттин кирешелери 389,2 миллиард сомду жана 443,8 миллиард сомду түзөт. Ошол эле жылдарга республикалык бюджеттин чыгышалары 375,8 миллиард сомду жана 420,3 миллиард сомду түзөт. 24 жылы 13,4 миллиард сом, 25 жылы 23,5 миллиард сом профицит. Талкуунун жүрүшүндө эл өкүлдөрү ЭАЭПтен түшкөн бажы төлөмдөрүнүн түшпөй калуу себептерине, келерки жылдагы бажы төлөмдөрүнүн болжолуна кызыгышты. Мындан тышкары жарандык авиацияга бөлүнгөн каржылык каражаттын жетишсиздиги айтылды. Мына, целая концепция развития авиации турат. Ар бир тармагын алсак, бүт мероприятиялар боюнчачы эмне үчүн аткарылбай атканы бүт барды жазылып. Не хватает финансовых средств. Качанга чейин күтөбүз? 400 миллионго чейин көтөргүлө болду. Жакшы пландары бар экен. Развитие туризма без авиации не будет в нашей стране. Еще раз повторяю. Жыйындын жүрүшүндө Альфа Телеком ишканасын сатуу маселеси кайрадан көтөрүлдү. Мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Мирлан Бакиров 2023 жылы мамлекетке таандык 17 миллиард сомдук мүлктү жеке менчикке сатуу пландалып жатканын ырастады. Андан соң депутат Улукбек Ормонов былтыр эле Жогорку Кеңеш Мегаком компаниясын Улуттук банкка сатууга макулдук бергенин эске салып, кайрадан сатыкка коюуга эмне себеп болуп жатканын сурады. Альфа Телеком боюнча мен билгенден биз Мирлан Исакбекович сизге бир жолу уруксат бергенбиз Улуттук банкка сатыңыз деп. Сата албай калдыңызбы ошондо? Эмне болду? Дагы сата алып атасызбы аны? Бул без укарчы ошол менчиктештирүү мыйзамы кабыл алынбай калган экинчи окууда келгенде. Менчиктештирүү мыйзамын дагы өзгөртүү боюнча сунуштар кирип атат. Эми азыр 2023 жылы кандай мыйзамдык процедура болгон болсо ошол менен алып чыгабыз. Ачык аукцион болобу, конкурспу. Улуттук банк катышууга мүмкүнчүлүк берүү мыйзам долбоору өзгөртүү менен сунушталып жатат дагы деле. Биз колдоп бербедик беле, парламенттен колдоп. Экинчи окууда өтпөй калган. Мындан тышкары депутаттар 2023 жылга капиталдык салымдар беренеси боюнча 3 миллиард сом өлчөмүндө каржылоонун жетишсиздигин, бул объектилердин курулушунун узакка созулушуна алып келерин белгилешти. Талкуунун жыйынтыгында комитет мүчөлөрү мыйзам долбоорунун концепциясын биринчи окууда жактырышты. Тазагүл Эмилбекова, Тынчтык Гөлбаев, New TV. Санариптик өнүктүрүү министрлиги түндүк мобилдик тиркемесинин бет ачарын өткөрдү. Мындан ары аталган мобилдик тиркеме аркылуу жарандар жеткиликтүү электрондук кызматтар менен визуалдык түрдө тааныша алат. Түндүк тиркемесинде кызмат көрсөтүүлөрдөн тышкары паспорт, айдоочунун күбөлүгү, транспорт каражатынын каттоо күбөлүктөрүн колдонсо болот. Тиркеме мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, кызмат адамдарына, юридикалык жана жеке жактарга документтерди санарип форматта көрсөтүүгө шарт түзөт. Санариптик документтердин негизги артыкчылыгы колдонуунун оңойлугу жана убакытты үнөмдөйт. Мекеме санариптик документ процесси коопсуздукту камсыз кылаарын белгилеп өттү. Ол эле мисалы жол эрежесин бузган кезде аларды токтотуп алып, жок сиздер бизге өз документти көрсөтүңүздөр деген ар кандай нааразычылыктар болгон, жарандар тарабынан нааразычылыктар болгон. Азыркы күндө бул министрлер кабинетинин токтому толугу менен бул документтерге юридикалык күчтү берип, ошолорду бардык мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан кадимки жанагы кагаз түрүндөгү документ катары кабыл алгыла деген токтомду чыгарып берди. Мамлекеттик салык кызматы жаңы талаптарга ылайык фискалдык модулдук функциясы жок контролдук кассалык машиналарды 2022 жылдын 31 декабрына чейин гана колдонууга болорун билдирди. Эгер эски үлгүдөгү ККМ машиналар жаңы жылга чейин алмаштырылбаса, 23 000 сом өлчөмүндө айып пул салынат. Мамлекеттик салык кызматы сунуштап жаткан фискалдык модулдук функция деген эмне? Ишкерлер аталган жаңы үлгүнү кайсы жактан ала алышат? Кененирээк Акылай Маратованын материалында.
Салык кызматы сунуштап жаткан фискалдык модулдук функция атайын контролдук кассалык машинага орнотулуучу кичинекей, көлөмү сим-картадан анча чоң эмес микрочип. Анын негизги функциясы фискалдык маалыматтарды онлайн режимде түздөн-түз салык кызматынын серверине жөнөтөт. Бул басылган чек дароо салык кызматына келип түшөт дегенди билдирет. Аталган фискалдык модулу бар функцияга ишкерлер колдонуп жаткан ККМ машинасын модернизациялап же жаңысына алмаштыруу жолу менен өтсө болот. Модернизация деген эгер колунда программный ККМ болсо, аны мындай айтканда прошивка кылып жаңылап алса болот. Фискалдык модулдун дагы эки түрү бар. Программный бар, анын дагы программный фискалдык модулду программа аркылуу гана өзүнө привязка кылып колдоно берсе болот. Эгерде кимдин колунда колдонуп аткан аппараты жаңы техникалык талаптарга жооп бербеген болсо, анда борборлорго чалып ошол жерден сатып алышса болот. Аппараттык гибриддик жаңы ККМдин баасы орточосу менен 20 миңден ар жак бер жагында. Ал эми эски системада катталган ККМ аппараттары эч кандай төлөмү жок. Жаңы фискалдык модулу бар аппаратка алмаштырылат. Ал үчүн ишкер районундагы салык төлөгөн мекемеге атайын арыз менен кайрылышы керек. Эгерде ишкер жаңы ишмердүүлүгүн ачып же ККМдин бир да системасында катталбаса, анда Айыл банк, Керемет банк жана РСК банкы аркылуу акысыз гибриддик аппаратты ала алат. Бардыгы бирип 10 миң гибриддик аппарат келди. Анын 2600-ын таратып бүттүк. Дагы көптөгөн биздин салык төлөөчүлөр мына кезекте турат. Банктарда дагы бардыгы биригип 9 миң гибриддик аппарат таратыш керек. Алардын мына бүгүнкү күнгө чейин 1700 гана таратылды. Банктардын өзүлөрүнүн мыйзамына ылайык, эгер накталай эмес соода жүргүзүү болбосо, анда банк каршы болуп гибриддик аппаратты бербей коет экен. Андай учурда анда салык төлөөчү аргасыздан сатып алышка туура келет. Ошондой эле ККМдин тейлөө техникасына төлөнө турган сумма да төмөндөтүлүүдө. Мурда 600дөн 700 сомго чейин төлөнсө, бүгүнкү күндө бул сумма 250дөн 300 сомго чейин жеткирилген. Учурда бул сумманы 200 сомго түшүрүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатыптыр. Дүйнө жүзүндөгү өнүккөн мамлекеттерде ККМ машинасы толук кандуу ишке кирген. Мындан улам экономисттер өлкөнүн өнүгүүсү үчүн бул системаны колдошот. Экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыров ККМ машинасынын ишке кириши менен өлкөдөгү көмүскө экономика ачыкталып, мамлекеттин мындан ары өнүгүүсүнө жол ачылат дейт. Мамлекет өзү мына расмий түрүндө айтып атат. Көмүскө экономикасынын көлөмү ушул бир 30%-ын тегереги деп атат. А бирок негизи эле карап көрсөңөр, ушул бир 50-60%га чейин деп барганда жанакы изилдөөчү борборлор, анан илимиде жүргөн адамдар ошону болжолдоп 50-60%га чейин деп атат. Эми элестетип көргүлө, ошол 8 миллиард доллардын тегереги болсо, анан эми ошонун жарымы бул деген 4 миллиард доллар бул деген көмүскөдө жүргөн кезде да. Муну менен катар мамлекеттик кызматкерлердин эмгек акысы жогорулап, мамлекеттин планындагы иштер ишке ашырыларын кошумчалады. Ал эми мыйзамдарга ылайык белгиленген мөөнөттөн кийин ККМдин эски үлгүсү колдонулса, 23 миң сом өлчөмүндөгү административдик айып каралган. Новое, удобное. Потому здесь онлайн и быстро работает. А бергины надо от руки делать, и то, что там возвраттары невозможно. Единственное неудобство, что посттерминал мы, естественно, каждый вечер вносим сюда. Сейчас мы подали заявку на новый аппарат, который будет более современный. Эскисимен иштегенге бир аз ыңгайсыз, анткени бул өзүнчө чек урасың буга. Бул посттерминалдан өзүнчө чек урасың. Мамлекеттик салык кызматы мындан ары күчөтүлгөн режимде иш алып барып, ККМдин таркатуусун токтотпоорун белгилейт. Буга улай 2023 жылдан тарта жаңы кэшбек долбоору старт аларын билдирди. Анда топтогон чектин кайсы бир суммасы чектин ээсине кайтарылып берилет экен. Акылай Маратова, Бекназар Аркбаев, Нью ТВ. Кыргызстандагы билим берүүнүн сапатын жогорулатып, ошол эле учурда чет мамлекеттеги окуу жайлар менен карым-катнашты бекемдөө маанилүү. Бул туурасында бүгүн Кыргызстан эл аралык университетинин 30 жылдыгына арналган илимдин жана дүйнөлүк коомчулуктун өнүгүшүнүн учурдагы тенденциялары аталышындагы илимий практикалык конференциясында талкууланды. Илимий конференцияда Кыргызстандагы жогорку окуу жайлар менен окутуудагы тажрыйба алмашуу үчүн Америка, Германия, Австрия, Англия жана жакынкы КМШ өлкөлөрү
өлкөлөрдүн атайын адистери чакырылган. Конференцияда билим берүүнү жакшыртуу максатында пикир алышып, илимдеги заманбап жетишкендиктер талкууланды. Адистер конференция мамлекет үчүн оң таасирин берип, жогорку окуу жайлардагы билим берүүнүн системасын дүйнөлүк стандартка шайкеш келтирүүгө жол ачат дешет. Айта кетсек, Кыргызстан эл аралык университети аталган конференцияны жылында өткөрүп, жергиликтүү студенттердин чет жакта билимин улантуусуна жана илимий практикасын өтөп келгенге жол ачып келет. Эл аралык университетибизде чыгыш кампусу деп аталат. Ошондо лингвистика, эл аралык мамилелер, эл аралык юриспруденция, лингвистикада айттым, регионоведение, чөлкөм таануу, анан филология деген бөлүмдөр бар да. Ошолордун баардыгы биригип, абдан чоң жаңы илимий жетишкендиктер боюнча, ар бир тармактагы жаңы илимий ыкмалар боюнча, үйрөнүү боюнча элдер менен башка университеттеги чет өлкөлүк адамдар менен маектешип, пикир алып, билим берүүнү жакшыртуу максатында чоң конференция, эл аралык конференция өткөрүлүп атат. Мамлекетке эң жакшы таасирин берет. Биз ансыз деле, мынакей анын ичинде мен дагы бармын, активдүү түрдө бүгүнкү билим берүү системабыздын абдан начарлап кеткендиги жөнүндө айтып атпайбызбы? Сапаты начарлап кеткендиги, эч кандай максаты жок эле дипломдорду бере баштаганды дагы улантып келе жаткандыгыбызды. Вот ошону биз дүйнөлүк стандартка шайкеш келтире тургандай абалга өткөрүп. Кыргызстандагы медициналык жогорку окуу жайлардан билим алууну каалаган чет элдиктер мындан ары эл аралык программалык аккредитациядан өткөн гана окуу жайларына кабыл алынат. Тийиштүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Документке ылайык мындай чара медициналык кадрларды даярдоонун сапатын жогорулатуу, чет өлкөлөрдө Кыргызстандын мамлекеттик дипломдорун таанытуу максатында кабыл алынууда. Тышкы иштер министрлиги дүйнөлүк медициналык билим берүү федерациясы тарабынан аккредитацияланган чет өлкөлүк агенттиктерде 3 жылдан кем эмес мөөнөткө эл аралык программалык аккредитациядан өткөн медициналык жогорку окуу жайларына гана окууга жиберилген абитуриенттерге жана студенттерге окуу визаларын берүүнү камсыз кылат. Токтом расмий жарыяланган күндөн 7 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.